Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымдан көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Акыркы жаңылыктардан, акыркы сутка 24 сааттын ичинде эмне болуп кетти? Ошону карасак, албетте Иран жооп берди, бирок жооп бергенде дагы Израиль тарапты бир ошо ракета учту. Америка Кошмо Штаттарынын базаларына, ошо эки базасына, ушу Катарда бирөөсү жайгашкан 40 ракета атылды. 300-500 километрге учкан баллистикалык ракеталарды колдонду Иран. Андай жакынкы дистанцияга аткан оор ракеталарды. Бирок бардыгы атылып түшүрүлдү. Бирөөсү дагы максатка, бутага тийген жок деп айтып жатышат. Андан сырткары дагы Иран атуунун астында алдын ала ошо тараптарды, америкалык базаларда жайгашкан өлкөлөрдү эскерүү берди. Азыр ракеталык атака болот, ошон үчүн даярданып койгула деп. Анан ошол ракеталык атаканын астынан бир нече саатта кызматкерлерди базалардан чыгарып ийишти америкалыктар жана ошо катарлыктар мисалы үчүн. Анан чыгаргандан кийин алар ошо толугу менен ПВОну же болбосо асмандын коргонуучу күчтөрдү даярдыкка келтиришти жана учуп келаткан ракеталардын баарын согуп түшүрүштү да. Ушундай аябай мындай джентльмендик мындай согуш болду деп айтса болот да. Мындай же башкача айтканда алдын ала сүйлөшүлгөн ушундай кандайдыр бир согуш болду. Иран убадасын аткарды, жооп беребиз деп, бирок алдын ала маалымат бергендиктен ал нерсе толугу менен тозулду да. Бүгүнкү күнү кайра эле дүйнөлүк геосаясат жаңылыктардан карасак, эң таасирдүү ушул Израиль менен Иран ортосундагы согуш болуп жатат. Анан бирок бул согуш аяктадыбы деген суроолор да көбөйүп жатат бүгүнкү күнү. Анткени мисалы үчүн ядердик программаны Израиль дагы Америка Штаттары да жок кыла алган жок. МАГАТЭнин айтуусу боюнча бир канча ядердик зат чыгарылып кетилди жана катылды. Каяка катылды белгисиз. МАГАТЭда кичине паника да. Бирок ошо баары түшүнүп атат. Эми Иран эгерде азыркы режим өз нугунда калса, эч ким мындай реформа болуп кетпесе, демократиялык реформа же дагы кандай бир бала болуп кетпесе, ал ядердик программа сакталып калат жана бүт ядердик заттар эми жашыруун иштетилет. Мурун МАГАТЭга кичинекей болсо да маалымат берилчи, эл аралык атомдук энергетиканы көзөмөлдөгөн ошо агенттикке БУнун. Азыр болсо бул нерсе толугу менен жашыруун болот, ошон үчүн эч кандай контроль жок болот. КНДР кылат да, КНДР деле ошо МАГАТЭни кубалап салып, анан бир күнү эле бүт баягы дүйнө чалгындоо кызматтар айта баштады, КНДРде ядердик ракета пайда болду деп, өзөктүк курал. Иранда ал жол менен басат окшойт. Бирок Иран бул жерден кичине наразы болду. Орусия Иранды мындай таштап салды деген сөздөр айтылды. Орусиядан түз жардам сураса, Орусия эми бизден баягы курал сатып алгыла дегендей болуп койду дагы. Жана түзмө-түз өз аскери менен мындай согушка киришкенге баш тартып койду. Иран менен Орусиянын ортосундагы келишимде андай беренелер деле жок экен да, мындай түзмө-түз бири-бирибизге аскер беребиз, курал беребиз деген. Президент Дональд Трамп толугу менен Иран менен Израиль ортосундагы согуш токтоду, атуулар токтотулсун деп жарыялады, токтотулду деп жарыялады. Ушул атуулар токтотулду деп 23 кулжадан расмий түрдө мындай эсептелинет да, 25-жылдын. Ирандагы, Израилдагы ошо эч ким ал жөнүндө эч кандай расмий билдирүү берген жок. Биз тараптан согуш токтотулду деп. Аббас Аракчы азыркы убакка айтып атат, ошо Ирандын тышкы иштер министри, бизде ошо бир да чечим жок, бул атууну токтотуу боюнча эч кандай мындай өкүм чыгара элек, биздин парламент эчтеке жок дейт. Бирок Иран дейт согушту токтото алат, эгерде Израиль дагы ошол согушту токтотсо деп. Ушул таңкы 4 айтты да бүгүн. Бул деген албетте тынчтык болдубу же убактылуу тынчтык орнодубу бул жөнүндө эч кандай мындай толук маалыматты бербейт жана ошого ынаныш кичине азыр кыйыныраак болуп атат. Анан Израиль тарабынан мындай соккулар болуп атат Тегерандын тегерегине. Тегерандын тарабынан бир ракета атылды, мен айткандай эле. Израиль тарабынан Ирандын электростанциялары жок кылынды, сокку берди. Ошо азырынча ушундай кичине аз-аздан атышуулар уланып атат да.
Албетте Кытай Иран парламенти кечээ расмий түрдө ошо Ормуз булуңун жабабыз деп чечим кылды. Бирок ошо Кытай тарабынан расмий түрдө түз жана так сөз келди. Ормуз булуңун жаппагыла деп, нефттердин нефть алып келүү контракттары улансын деп ушундай катуу билдирме берилди Кытай тарабынан. Ошентип Кытай расмий өнөктөш жана жардам берип атса дагы Тегеранга, бирок ошо логистикалык жолдорду жапканга тыюу салды деп эсептелинет. Дал ошондой эле маалыматтар боюнча жашыруун ошо Сауд Аравиясы катуу эскертме бериптир Иранга. Ирандардын тирүү калган расмий өкүлчүлүктөрүн жыйнап алып айтышыптыр: эгерде силер азыр ошо Сауд Аравиясына согуш ачсаңар же болбосо Ормуз булуңун жапсаңар, анда бүт ошол биздин күчтөрүбүз, ислам дүйнөсү, бир кандайдыр бир ошо суннит араб өлкөлөрү кандайдыр бир чараларды көрөт дептир. Ошондо согуш аябай начар нукка түшүп кетет деп ушундай маалымат бериптир. Бүгүнкү күнү түшүнүш керек, Иран эл аралык санкциялардын астында жана ошо кошуна өлкөлөр гана аны камсыздайт да, ар кандай нерселер менен. Анын ичинен дагы Сауд Аравия, Бириккен Араб Эмираттар жана ошо Кытай. Эгерде чын эле Кытай каршы чыгып, Сауд Аравиясы каршы чыкса, анда Ирандын иши толук түрдө чатак болот. Ушундай сөздөр болуп атат. Баса картага карасак, бүгүнкү күнү Иран бизден эки өлкө эле Иран менен биздин ортобузда. Ошон үчүн бизди да кандайдыр бир тийип кетиши ыктымал да, эгерде катуу нерселер болуп кетсе. Ошондой болуп атат. Тынчтыкка үмүт пайда болду. Ошо ксир эски аябай катуу радикалдуу лидерлери жок болду. Радикалдуу жаштары дагы эле бар. Мындай ойлонгон, логикалык ой жүгүртүүсү менен жүргөн да жаштар бар. Албетте ушундай абал азыр сакталып жатат. Тынчтык болушу ыктымал болуп атат. Тынчтык болсо сонун болот эле. Анан ошо Иранга баары бир басымды кайра эле Кытай дагы, Сауд Аравиясы дагы жасап атат. Орусия Иранга жардамын аяп койду. Ушундай сөз болуп атат азыр сирипчилердин арасында. Албетте кандай эмне андан ары болорун көрөлү. Тынчтык эле болсун, урматтуу туугандар, бизнес эле жасап, ошо өнүгүп өсөлү, бирок унутпайлы, Кыргыз мамлекетинин армиясындагы өтө күчөтүш керек да. Ошондой мезгил келиптир. Кайра баягы 70 жыл тынчтыктан кийин, экинчи дүнүлүк согуштан кийин, 100 жыл тынчтыктан кийин кайра коптуу заман мындай башталды да. Албетте бул жерден күчтүү экономика жана күчтүү армия керек коопсуздук үчүн. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Бизнестен керек барына, баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай, ишкердик де сенин куралың ал. Бизнестен керек барына, баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай, ишкердик де сенин куралың ал. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.